Мамлекеттин жерин сатылбай турган жерди ошого сатып жерген да. Бир эле киши 300 гектар жер алыптыр да. Короче, элдин үнүн укпай жатат булар. Жер көйгөйү менен жүргөнүбүзгө 2 жыл болду да. Элге жетпей калды, эл билбейт, карапайым элчи. 163 гектар өнөтүлгөн. Бир эле киши 300 гектар жер алыптыр да. Куан энди айтпайык делеген көп нерсе бар. Көп нерсе. Айылдарда Абайлап сүйлөгүнүң, арыз жазып коёт, байкагының деген мындай ушуну абайлаңыздар. Жашырекей деген эчтеке жок. Сизден грашет эткендей болот бул? Кыскасы айтканда элдин үнү жетпей жатыр да. Урматтуу Сокол медианын көрүүчүлөрү, биз Талас облусундагы Манас районундагы Покровкадабыз. Бул Покровкада келгенибиздин бирден бир себеби жергиликтүү эл наразы. Эмнеге наразы? Баягы бир эле адам 30, 40, 50, 100 гектарга чейин жер үлүштөрүн алып бүгүнкү күндө дыйканчылык менен алектенип, баягы Киреше булактарын ошол тараптан таап жаткандыгы. Ал эми карапайым адамдарга андай жер тийбегендиги. Бул жакта Покровкада дагы бир маселе, ар бир баягы үлүш жер 20 сотиктен гана тийген экен. Айрым жерлерде 1 гектар, 1,20 ушул сыяктуу кененирээк. Бул жакта 20 сотиктен гана чынбы? Жаңы болсом, туура. Анан эл бул жерде көп карапайым эл көпчүлүгү дыйканчылык менен, мал чарбачылык менен алек болот. Мал чарбачылыкты өнүктүрүү үчүн дыйканчылык кылуу керек. Чөп, жем, жана башка. Көп айыл жерлериндеги маселенин бардыгы ушул дыйканчылык менен, мал чарбасы менен чечилери бышык. Бирок бул жакта дагы теңсиздик болуп жаткандыгы, баягы өң улап, чөп башлап мамиле кылып жаткандыгы, өкмөттүн мамилеси элге жакпай тургандыгы бизге маалым болуп, биз ушул жерге келдик. Анан маселенин башынан эле ага өзүңүз аты жөнүңүздү айтуу менен тааныштыруу менен айтып баштасаңыз, кандай болуп жатат, кантип жерлерди элдерге бербей жатат, кимдер алып кетип жатат дегендей. Мен аты жөнүм Сулайманов Талант, ушул Манас районунун Жайылган айылынын тургуну болом. Ушул жаштар балдар чогулган себеби элдин үнүн чоңдор укпай жатат. Чоңдордун бардыгы 50 гектар, 100 гектардан, 40 гектардан, 30 гектардан жер алышып алган, карапайым элдерге 1 гектарды жер жоктор жүрөт жашоодо. Ошон үчүн элдер чогулуп, ушундай жыйын уюштуруп, мындан бир канча 2-3 ай мурунда келгенбиз. Bir 15 gün burunda kelgenбиз, чечип беребиз дешкен, чечип бербей, мына азыр дагы эле жүрүшөт ушундай. Кантип чечип беребиз деди эле. Сөз бериптир. Сот аркылуу чечип беребиз дешкен. Короче, элдин үнүн укпай жатат булар. Мисалы сиз өзүңүз канча үлүш жериңиз бар? Мен үлүш жерим ошо 20 сотуктан 1 гектар жерим бар менин. Атым Адылбек уулу Кубанбек. Ошол биз Талас областынын Манас районунун Жайылган айылынын тургундары болобуз. Покровка айыл өкмөтүнүн тургундары. Жалпы эл кайрылып атабыз. Ушул кайрылып ушул жер көйгөйү менен жүргөнүбүзгө 2 жыл болду да. Ровно 2 жыл болду. Жаштарга жер жок. Эми айыл жергесинде жашагандан кийин мал кел менен эле оокат кылат экен элдерчи. Башка бизнес жок, мына карапайым элдин. Ошо мал кел багайын десең жер жок. Жердин жоктугун айынан түшүнтүп элдер ызы болуп чыгып атат, акыйкатты издеп. Акыйкатты издеп келсек, биякта жана чоңдор жанаңкы эле 100 гектар, 50 гектар деп айдашып жүргөн байманаптардын сөзүн сүйлөшөт. Элге ачык, айкын аукцион болду элек ал. Элге жетпей калды, эл билбейт, карапайым элчи. Кыскасы айтканда элдин үнү жетпей жатыр да. Урматтуу көрүүчүлөр, элдердин баягы маселесин уктуңуздар. Анан бул жакта да айтып атат, бир ай убакыт сураптыр айыл өкмөт. Анан эми ошол бир ай убакыт сураганы кантип ишке ашат болду экен? Өзүнүн оосунан бышыктап, чын бышыгын угуп коелу. Assalamu alaikum. Рұқсат берген. Келіңіздер рұқсат. Атым Темирлан. Мұқталы болу. Фамилиям Сейітбек. Сокол медиадан журналист билипте жазам. Элдин маселелери бар экен ага. Мұқталы ага. Мындай бул элде маселе бар экен. Маселеси эмне? Жер баягы эле. Майыл жеринде баягы жерди башка эмне карайбыз, чынбы? Анан 100 гектарлап, 50 гектар, 30 гектарлап бир гана топ бүгүнкү күндө бул жакты бийлеп бир гана топ ошол оокат кылып атат дейт. Ал эми эл болсо баары 20 сотиктен эле экен жамбашыначы. Ооба, жамбашына. Суга жер, кайраксыз жер беришти. Анан
Бияктан жаш балдар кең жүрөт. Ооба. Сыртта жүрүп келгендер, айрымдар бар, спорт жагында жүргөн, Кыргызстанга таанымал балдар да бар бул жакта арасында. Анан айыл жеринде окат кылалы десек, чын айтканда жер жок болуп атат. Жер жок болуп аткандыгынан бирден бир себеби жана жогоруда айтып өткөн эле маселе. Анан ушул сиз келгениңизге 2 жыл болуп калыптыр, Немеде болот? 1,5 жыл болду. 2 жыл болуп тур да. 1,5 жыл болуп тур. Бул маселе менен абдан жакшы тааныш экенсиз да. Анан бул жигиттер деле сизге кайрылса керек. Анан эмне себептен эми мында 1,5 жыл болсо дагы бир алдын ала иш-чараларын кылып, 2022-де өткөндө аукцион болуптур, 15 гектар коюлуптур. Анан бирок балдар бар экен, алган чаныч. Анан бирок берки чоң көбүрөөк жактары эмне себептен каралбай атат? Айрымдарына айтыптыр, мурдакы өкмөттүн кылганы биз тижеби жок деп турсуздар. Жооп берели. Ошентсе эле тиш жактарга бар кайрылышыңыз бар го. Туура. Муну жооп берели. Мен келгени 21-жылы 5-ноябрда аукцион өткөн. 163 гектар немеге ойнотулган аукционго. Бу жерде жигиттер баары билет. Ачык айкын, 300 киши катышып, чоң клубда өтүшкөн. Муну эч ким калп айта албайт болуш керек. Туура өкүлөр. Аукциондон неменин шартын билесиздер. Мыйзамдын чегинде иш алып барабыз. Ошондо бу жерден отургандарды алгандар болсо керек, мен азыр баарын тактап неме бүттүгүн айтып бере алам. 163 гектар ойнотулган. Анын 18 аз камсыз үй-бүлөлөргө берилген, комиссия бар. 18 гектары. 18 гектар аз камсыз үй-бүлөгө берилген. 163 гектардын ичинен. 160 гектар. Мунун ичинен 105 гектар кайракы, 58 гектар сугат. Ошол отуруп аукцион негизинде өткүзгөнбүз буну. Мен мурунку калганы ким алды 18тен тышкаркысы? 18ге тышкарган ушул жерге отургандар балдар алды. Ар кандай неме азыр мен тактап жер Эң көбү ким алды? Эң көбү анан мен азыр тактап бергизебиз анын баарын. Азыр чакырсаңыздар чогуу айтпайлычы, чогуу сүйлөшөм. Тактап. Анан 30-декабрда 22-жылы 54 гектарлы бошолгон. 54 гектардын ичинен бага азыр 309 деген неме жарлык чыккан президент немеси кылып. Азыр 50% немеде. Андан кийин дагы жок неме 50% департаментке өткүзгөнбүз. ФПСтин жеринин 50% уксаңыздар 50% немеси айыл чарба департаментине өткөн. Бизге ошондо калды, калганда мына 38 гектар калып атат. Муну 15 гектары аукцион менен берилди, 23 гектары аз камсыз үй-бүлөгө берилди. Аз камсыз үй-бүлө. Канча үй-бүлө? Так, азыр тактап беришебиз, азыр келсин, баарын тактап беришебиз. Мен азыр дайым боло алган жокмун. Баягы түшүнбөгөндүгүн дагы түшүнбөгөндүгү. Сиз да такыр эле маалымат бербейт экенсиздер. Кимге? Элге. Элге кандай мына жакында эле скоп чогулушкан. Барып турат, мен калдым. Энди мындай, бу жерде бир айылдын эле немеси, урматтуу журналист, бир айылдын эле балдары болуп атат. Мен мына жакында эле бул ишке калп болбой, исходтон келдик. Мен бир жума болдук. Бир жума болду. Ошондо бул вопрос көтөрүлдү. Мен сразу реакция кабыл алдым. Бүгүнкү күндө мен ал неме болгон жокмун, ошо мыйзамсыз жанагы мага чейин берилип кеткен жерлерди мен бүгүнкү күндө адам мурунда эле берип сотко бергем. Анан ал кайтарылып келген. Анан мына бүгүнкү күндө мен бүт 27 неме сотко дагы кайрылып атам. Канча гектар жер берилип кетти сизге чейин? Мага чейин кизи 200 канча болуп атат? 280 гектар. Мына маселе ошол жакта жатат да. 100 гектар кайракы, 200 гектар кайракы, 80 гектар сугат. Кимдерге берип кеттир? Булар энди ар кандай берди, жарандар бар. Мен фамилиясын менен окуп бере алам. Маматов Азизбек. Так, 60 гектар мен неме. Бир киши 60 гектар алган. Үрөнчүлүк чарба. Аны мында сейтек тура түшүнгүлө, өзүнүн жобосунда үрөнчүлүк чарба деген бар. Бизде анын өзгөчөлүгү эмнеде? Айыл өкмөтү алар багы стратегик культура будайларды себет менен ошо урук менен камсыз кылат. Кимди камсыз кылат? Так, элдер область боюнча камсыз кылып атат. Камсыз кылып атат. Бааны антимонополия чечип берет. Мисалы үчүн 35 сомбу, 35 сомдон берет. Анын өзүнүн немесинде бар. Ошо туура түшүнсөңүздөр. Биз деле баягы бекине отуруп, баягы мыйзамды иш алып барганга аракет кылабыз сөйтөк алып. Ана жер деген жетпейт экен баарына. Анан эми бер мунун арасында отуруп аткандар да жери барлар. Жок, азыр мындай да, чу дегенде эле жана Мамат Азизбек деп едиңизби? Ооба, үрөнчүлүк чарба. Үрөнчүлүк чарба. 60 гектар бир киши алып отур. Ооба, алып. Анан ал кандай иш кылды?
Енді ал үрөн менен үрөн неме алат, севорот сактайт да. Өзүн жогоду ошондой. Севорот неме сактап туруп, ошонун негизинде баарын неме кылат. Бирине арпа айдайт, биринчисине будай ырыктайт. Үрөндү анан алып келет. Бизде область боюнча камсыз кылат. Область боюнча. Бул айылдыктарды алат. Алат. Эч неме. Кимдер алдыңар ошо Мамат Азбек. Кайрылза берет. Эч пайдасы жок. Бардаган 3 эсе 2 эсе кымбат болсо. Енді антимонополия бааны бекитип берет да. Ооба. Баасы өйдө. Енді аны мен чечпейм да бааны. Ал тиги мамлекет чечип берип аткан ал баш экөө эмес да алар. Туура түшүнүшөм. Жери 60 км. Сурооду неме кылбаш керек. Берде дагы неме болуп жүрүп атат. Эndi 10 гектары бар, 20 гектары бар. 30 гектар. Эми берилди да сотко. Ага чейин берди. Жылдан бери иштеп атсаңыз ошону берип койсоңуз болбойт беле? Так, мындай. Уксаңар. Енді анычыда мен сізге тақтап берем. 1,5 жыл дегенден отырып, мен ошо 1,5 жыл ичинде мен булардын баарын тактап алып чыктым. Урматтуу иничектер, ошого чейин сиздерде ошо кайрылган немең бар. Мага письмен эчтеке кайрылган жоксуңар. Силер ошончолук мыйзам бузуучулукту билет экенсиздер, эмне органдар кайрылган жоксуңар? Мына мен енді ошону ОЗЕК кайрылып, ОЗЕКиңер силер. Ана мен исходто көтөрүлгөндө мен ошо вопросту реакция кылдым. Азыр канча сот иш болду? Азыр сотко мен өткөндө бир кайрылгам ушул маселе менен. Азыр 27 жаранды мен аныктап атам. 27 жаранды. Жерди мыйзам салган боюнча ошону? Эми мыйзам иштеп атам. Ал канчалык деңгээлде мыйзамду аны юридический бааны төлкө сот берет. Бирок эми сиз деле бир бааны берет алар. Ооба, мен чече албайм. Бирок сиз ошо мындай мыйзамсыз кылган, баягы туура эмес болгон, баягы туура эмес болгондо аргумент келтирип беришиңиз бар да. Энди кепилдик болгондо мындай да. Аргумент келтирип беришиңиз бар да. Сейтек мындай да келишим болот. Мага ошогон айыл өкмөтү дополнительный бар да. Колу турса, печаты турса, мен кантип мыйзамсыз деп таба алам. Сотко бердим. Сотто табат. Энди сотко берет, соттор ошол жерде табап берет. Эч неме тыяныч жок. Бузуп берсе, мен кайра аукцион менен кетет. Мындай бир-бирден юридический баа берилет да. Бир-бирден сурап атат. Өзүнүн айылдары Азиз экейлер бизге айтып атсыздар. Ошо катарма-катар. Ой, мына фамилия менен окуп бер. Мындай үкөм мындай. Бирдер. Инилер бирдер сүйлөгүлө биз деле мамлекеттик иш алып барат. Биз деле мамлекеттик тапшырманы аткарып атабыз, үкөлөр. Мамат Азизбек, Маматов Жаңгазы, Белегулу Канат, Женал Туу айтпадым. Мынаки 60 гектар Азиз, Маматов Жаңгазы 33 гектар, Абдыкеримова 3 гектар, Белегулу Канат 3 гектар, Жейналиев Айнаш 5 гектар, Абдыразык Талант 4 гектар, Мураталиев 4 гектар, Жачөк Марат 4 гектар, Аманкулов Мирбек 7,5 гектар. Енді уксаңар. Силер суроо бердиңер, мен жооп берем. Киши тартип сактагыла да. Мирбек 7,5 гектар Аманкулов, Рысалиев Махмуд 10 гектар, Жунусов Жамгырчыга, Омор Бактыгул дейт 4 гектар, Бозоев Юсуп 5 гектар, Курманбаев Чыңгыз 5 гектар, Садыков Бакыт 5 гектар, Шамбаталиев Калыбек 25 гектар Каныбек, Рысалиев Кенжебек 10 гектар, Амангулов Мирбек 10 гектар, Осмонов Болот 10 гектар, Султанов Шергазы 15 гектар, Маматаев Мелис 10 гектар, Жаманкулов Тыдет 10 гектар деп аукцион берилген дейт. Умаров Марат 4 гектар, Токтобаев Кадыр 6 гектар, Султангул Кубат 2 гектар, Жуманов Бакыт 4 гектар, Жунуспаев Калмырза 10 гектар, Жалилев Бузун 11 гектар, Дөлөт Эркин 8 гектар, Мураталиев Болот 23 гектар, Маматаев Мирлан 37 гектар. Түшүнүктүү. Рахмат. Жанарбектин 200 гектар бар. Фамилиясы? Мындай. Байтиков, Жанарбектики булардын баары мыйзамсыз деп мага неме болуп аткан ошо Байтиктики да Байтиктикине киргизип өткүзөбүз. Азыр мен ал мыйзамды эчтекеси жок. Үрөнчүлүк чарба 16 гектар суга жерлик экен. Мындай да. Байтиков боюнча бирөөңүздөр сүйлөсөңүздөр. Бирөө сүйлөгүлө. Байтиков Жанарбекке 50 гектарды 2039 жылга чейин ненин негизинде берилип кеткен мына. Барсыз? 50 гектарды 2039 арендасы 200 сом. Мына. 20 жыл. Мына 20 гектар. Эмнеге Байтиков жок алды списокто?
Assalamu алейкум, мен атым Санат Абдиев, Покровка айыл өкмөтүнүн жер адиси 2022 жылдын 26 августунан бери кызматтамын. Бирок ага чейин 6 ай ИО болуп иштегем. 26 августта мен конкурстан өттүм. Байтиков боюнча эмнеге бул список? Байтиков боюнча 2021 жылы Байтиков Жанарбектин 105 гектар жерин биз мыйзамсыз деп таап 2021 жылы 5 ноябрда аукционго койгонбуз. 105 гектар жерин Байтиковдун жерин алып туруп элге коюп, мына элдин баары күбө 300дөн ашык киши Манас райондук маданият үйүнө чогулуп. Мына отсаңыз азыр каралжы мен бир тактоо иретинде. Өкмөт айтып атат 163 гектарды койдук онбу. Вообще да. Жанарбектики 105. Жанарбек бир эле. Ошонун ичинен 163'түн ичинен 105и Жанарбектики. Ага, Жанарбектин жери жок азыр. Жок, Жанарбектин жери биз алып койдук да, мен по порядку айтып атам да, 21 жылы. Биз алып койгондон кийин Жанарбек прокуратурага кайрылып атат. Могуга жарандардын баарын список, бул список ушу Жанарбектин арызынын негизинде келген список. Жанарбек кайрылды. Мен 105 гектар жеримди алып аукционго коюп салды. Бул жарандардыкы эмнеге алынбай атат деп. Анан ошол Жанарбектин кайрылуусунун негизинде чыккан список бул. Прокуратура бизге ушуну тактап берип атат да. Ошон үчүн Жанарбектин жери жазылган эмес бу жерде. Бүгүнкү күндө Жанарбектин 112 гектар жери действующий договор менен иштеп атат. Бирок анын ичинде мыйзамсыздар болсо аны да тактайбыз. 112 гектар. Азыр отуруңуз, азыр мындай да. Сиздер алып туруп аукционго коюп салдык десеңиз, 105 гектар Жанарбектиге калгандарын да кылдыр, 163 гектарды аукционго койдук дедиңиздер, чынбы? Койдук дедиңиздер. Анын 18 гектар жерин 58 аз камсыз болгон үй бүлөлөр алды. 18 гектар жерин алды дедиңиздер. Калгандарын дагы мындай кылып алды, мыйзам өттү, элдер иштеп атат дедиңиздер, туурабы? Анан азыр кайра айтып атасыз. Жанарбек азыр ошол договор менен эле кайра иштеп атат. Мына кандай бул? Жок, Жанарбек. Мен түшүнбөй атам. Сиз түшүнбөй атасыз. Жанарбектин 105 гектар жерин биз аукционго койгондон кийин ал киши бул списокту көтөрүп барып туруп прокуратурага жалап кылат. Мен 105 гектар жеримди алып таратып салды. Мен буларды да алып туруп таратып бергиле деп. Анан ушул боюнча иш алып барып атабыз азыр. Жок, мен жооп алган жокмун. Сиз түшүнбөй атасыз деп атпайсызбы? Мен абдан жакшы түшүнүп турмун да. Сиз түшүндүрүп айта албай атасыз. Неге дейсизби? Мына айыл өкмөттө өзү да айтып атат. 163 гектар жерди аукционго койдук, 18 гектар жерин элдер тиги астан алды, анан тияга алды, бияга алды деди. Мыйзам чегинде бар болду. 300 киши чогулган деди, чынбы? Туура. Туура, азыр эле айтты. Анан сиз айтып атасыз, Жанарбектин 105 гектар жерин алып туруп, ошого кошуп туруп 163'түн ичинде кошуп туруп элге бергенбиз деп атасыз. Кайра айтып атасыз, Жанарбек прокуратурага алыштанып барыптыр, азыр действующий менен иштеп атат. Бул жерде эмнеге жок деп атпайсызбы? Жанарбекчи, ошону айтып атам мен, ошону. Жок, ага ошо жооп бербеңиз, мен экинчи суроону берип атам да сизге. Жанарбектин азыр жери барбы десем, иштеп атат. 112 гектар. Мөөнөтү бүтөлөп жери бар. 163 гектар эмне? Сейтек мындай кылчы. Келишими бүтөлөп жери бар. Бул келишими бүткөнү аукционго койдук. Мында 300 гектар жер жөнүндө сөз болуп атат дебейсиздерби? Бар болчу мурун. Анын 105-ин алдык. Бир эле киши 300 гектар жер алыптыр да. Адамда көп жер бар. Азыр 112 гектар бар. Уксаңар, 112 гектар жери бар. Мен туура түшүнгүлө. Ал биз жанагы ошо 105 урматтуу айыл өкмөт, мен сизге дагы бир суроо ушул жерде пайда болду. 105 гектар жер прокуратурага жазгандыгы үчүн, башка болгондугу үчүн ушака жасылбай калган деп жер адиси азыр эле айтты, туурабы? Азыр эле айтты. Анан бирок сиз айтып атасыз, азыр канча дедиңиз? 112 гектар. 112 гектар жер эмнеге могу сиздин списогуңузда жок анда? Азыр. Мындай да. Бул мен сизге айтып өтөйүн. Койтуңуздар, койтуңуздар. Азыр угалы да. Сейтек бул мындай да. Темирлан, мындай да муну списокто турбайбы? Бул маселе муну боюнча айтып атпай, Байтип жана биз жерин алып мөөнөтү бүткөндө прокуратурага берген. Сиздин списогуңуз алып. Турбайбы мындай турбайбы? Мен бербедим. Мен бердим го. Бир жашыраке эчтеке жок. Темирлан. Арыз менен келип Байтип хисап беришчи. Жашыраке эчтеке жок. Жок, мен азыр мындай 19 гектар жери бар, суга жеричи. 16 деңиз. 16 деңиз. Эми келишим ошондо түшүнүп калса мен. Урматтуу байкелер, идесеңиздер. Бирден. Тартиптик кармагыла. Баарыбыз мыйзам чегинде жооп беребиз. Тартиптик кармагыла. Биз деле бекер айткан жокпуз, ушу жарлыктар аткаруу максатында иш алып баратабыз. Азыр мындай болуп атат да. Мына 112 гектар бүгүнкү күндө пайдаланып атат. Мен эч жашырганда жокмун сиздер. Бул спис моекте барбы? Немеге алып атабыз? Берде жок. Мына азыр сиз ошо 112 гектарды, мен айтып атпайм, багы неме кылганда
Прокуратурага берилген тизме ошо менен келген, алгандан кийинкиси болот. Эгер сиздер мындайда Сиздер мындай азыр айтпады 300 гектар сөз бурбасаңыз. Жок, бурган жок. Мен жооп берип атам. Жок, сиз жооп бере элексиз. Айтсаңыз. Сиз мен суроону карайсыз керек болсо. Жок, уктум, түшүндүм. Эмне болуп турат деп 300 гектар жөнүндө сөз болот. 105 бар болчу, 105-ин алып туруп бияка коштук, андан кийин андан чыгар 112 бар деп атпайсыздарбы? Жок, мындайда максат эмнеге жок муну? Кайсы 112 гектар бияка. Эми мөөнөтү бүтө элек да, келишим бүтө элек болсо кантип берем? 30-дан берип. Мемди берем. Кантип берем? 30 жыл. Кантип берем? Койтсаңыздар мындай түшүнбөйсүздөр азыр. Энди башкача болуп атат. Түшүнүп атса, бул мындай, муногу жерди прокуратура Байтиги Жанарбек биз 105 гектарын алгандан кийин Байтиги прокуратурага кайрылат. Кайрылгандан кийин прокуратура баарын таап берет да, муну мага жөнөтөт. Ушул туура эмесин жоюлуп калыптыр. Жакшы. Туура Темирлан. Түшүндүм. Эми туура болду да. Эми туура болду. Эми бирок биз түшүнүш албай. Байтиковдун дагы эле 112 гектар жери калып калып атпайбы? Бар. Энди арда 16 гектар эле сугат кайрган бар кайракы. Кайрак. Бул жерде деле мисалы 5 гектарлыктар деле жасалган турбайбы? Бул сугат жерлер көбүнчө. Кайрак жазылып турбайбы? Жакаса сугат жер. Эми ал полинол эзептелет көтү. Ал кайрак. Келиңиздер эми. Энди жерди туура түшүндүңөр. Беринчи өткөндө. Келиңиздер. Неме кылып? Деме кылалы эле? Туура түшүндүңөр. Туура түшүнүш керек. Аты жөнүңүз? Аты жөнүм Бактияр, Нурматов Бактияр, Жайлыган айылынын тургунумун. Ушул Байтиков Жанарбекти айта кетсек, 19 гектар жери бар да, 30 жылдан бери бүтпөйт. 30 жыл болду иштеткенде, 19 сугат жери да, элге берилсе болбойбу? Хотя 10 гектар, 15 гектар. Жок. Бир эле адам 19 гектар, башка жерлерин айтпай эле коёк. Болду. Жооп систем. Энди жооп менде мындай, ал энди баа үрөнчүлүк чарба болуп эсептелинет. Азыр мен жана айтып атпайм, 50% УАРга өтүп атат. Буюрса, ал үрөнчүлүк чарбага чектөө жок экен, мынча гектар берилсин деп. Сугат жерден 16 гектар. Ошо мынакей ошо үрөн менен камсыз кылып атпайбы бар ушта. Пайдасын айтыңызчы, Пайдасы мындай. Куа мындай эле айын. Сен письменде кайрылып көрдүңбү үрөнгө? Айтсаңар, кимге кайрылып көрдүңөр? Кагаз менен. Эмне кыл дейсиңер анда? Анан үрөн менен камсыз кылбай атып. Анан баа кымбат деп атсың. Бирден сүйлөшөлү, үкөм, бирден. Неме кылганда, мисалы мамлекет баасын чыгарат. Антимонополия деген мекеме бар. Ошо менен бул Айыл чарба министрлигине карап ошо баа менен сатат. Туура түшүнсөңөр, үрөм бүгүнгө да бар, мен айтайын сизге. Кагаз жүзүндө кайрылгылачы алтыным. Анан кийин Ожек менен келдиңер силер ушу мыйзамды деп тиги үрөн жөнүндө сөз болуп калды да. Үрөн жөнүндө сөз болуп калды да. Мына азыр бүгүн да маселе силер письмени мага кайрылган жоксуңар. Кайрылсаңар мен письмени 14 күчүндө ответ берем. Бар. Ой, айтып эле жүрүк. Ой, кандай сиз билип коесуз? 1 ай эле билбейт. Менде 5 ай турат. Үкөлөр, туура түшүнгүлө да. 5 ай. Мен биздин айылда эле, сиз биздин айылда эле Курманбай чыңыз кое тур, жайылгандыктар жер алсаңар айтам да мен. Неге айтпайм? Турабы деп атам. Нишан жери жок кой. Кайсы Маматай жүрбөйбү Мирланды? Жүрүңбү Муратали. Келч. Маматай Мирлан мына Темирлан айтчы мына 37 гектар. Эмне кыл дейсиң? Жок, мына уксаста. Енді андай қылып сен елді чағыштырбағыла. Сіз чағыштырбағыла. Андай қылба үкім. Алда Байтиков Жанарбек жайт жерді бұзып 100 гектар будай сеу қоғын. Қайырге? Алда комплекс үстіне. Подтверждение бересіз бе? Алмаз депутат өз айтты. Адыр комиссиядан бар. Айтты деген сөзді қоғырчы үкім. Жер әді сізді айын өкмөт, әкім ешкім ештегеді алмайды, қарапайым ел бұзып, қағаз жазсаң, біз давно мен 14 күн ішінде жауап бермесем, мені күнелі. Қаруайсыздар сіздер. Мен тура шүңгі темірлі. Факт бар алды. Не бұл? О жеке де бұл. Сіз алда сөзіңізге жауап беріп қаласыз. Сиқырдығына кішін колыр бет та. Жерді бұзыш деген жайтты бұзғаны үшін кеш башы менен жауап береді. Докажет етпейсіз. Андай жер жоқ. Қара қағаз. Қайсы жерін бұзғанын көрсетіп бере аласыз ба? Азыр барсам. Көрсөтөбүз. Көрсөт кылып. Сіз мындай да бир нерсени айтып коеюнчу. Туура түшүнүшөлү да. Урматтуу эл журт. Мен муну урматтуу айыл өкмөт. Айылды айтып коеюнчу. Айылды айтып коеюнчу азыр. Бирдеке болсо эле мындай да. Айылдарды айтып. Абайлап сүйлөгүнүң,
арыз жазып коет, байкагының деген мындай ушуну бага байлаңыздар. Булар деле жок, мыйзам билет. Өзүнүн ар бир сөзү оозунан чыгып аткандан жооп бере турганын билет, ошон үчүн сүйлөп атат. Сиз айтпасаңыз да билет. Эгерде уксаңыз, эгерде сиз жок, минус эмес. Уксаңыздар, сиз мисалы булар өздөрүнүн баарын мыйзамын билгени үчүн мыйзам талашып келип атат. А сиз буларга мыйзамды үйрөтпөңүз кереги жок. Темирлан мындай кылачы. Алтын мен азыр менде окуп берейин, азыр сөзүм калп болбош үчүн. Маматаев Мирлан Болосал айлы. Муратели болот Покровка айлы. Сиздин сөзү калп карачы, анан туура түшүнгүлө. Эң жакшы вариантын айтайынбы? Туура түшүнгүлө. Айылда жана жигиттердин туура түшүнгүлө. Келсеңизби, телефонуңузду алып берсеңиз. Моңдай эле тартыңыз да группага салып коюңуз. Бул ар күнү күн түндөп тарап отуруп берет. Карасын, мен жашыраке эчтеке жок. Анан мындай, азыр 100 гектар жөнүндө сөз болуп калды, көрсөтүп берем деп айттым, мисалчы. Баралы, чогуу ошентип көрөлү. Кайсы жер? Ким жери каерде экен баарын көрсөтөбүз. Кайсы жерде? Жайыт жерди көрсөт. Жайыт жерди көрсөтүңүз. Жайыт жерди көрсөт. Жок, кайсы жер именно? Алмаз чакыртпа, Ошол жер жайытпы? Жок, айтып Жок, андай жер жок, андай факты жок. Мер чакыр. Жайыттын жери деген. Жайыттын жери жок ал жерде. Барып көрөбүз. Кайра бөлүштүрүү фондунун жери. Мен айланам, баргылазы. Мен картасы менен алып чыгам азыр. Эгер барабыз десеңер. 275-контур. Ким бар? 1275-контур. Могу прогонду айтып отур, бул могу жака чейин. Могу жер жол болуп турбайбы, малай дей турган жер. Могу жака чейин айдап алган да булар. Ушуну айтып атыптыр да. 5 гектар деп. Жолго чыгып кеткен да ушу ягы 5 гектар. 5 гектар 5 семьянын жери турбайбы? Аны налогто төлөбөй айдап жүрдү. Аны силер билдиңер беле? Буну биз жайыт менен барып туруп, мияка 100 метр кылып туруп казык кагып, мияка чейин айдап агыла деп неметип келгенбиз мурун. Мырзакең убагында. Насос менен суу чөбүбү? Качан? 1,5 жыл мурун. 1,5 жыл мурун. Бирок ошондон бирок 100 гектар дегенде мен жаңы 100 гектар дегенде неметтим да, таң калып калдым кайсы жерде. Мен азыр жер адис айтканда могу жерди неметтим. Общий канча гектар жер? Арагы жайыттын жерин айдап койгон факты бар. Бар. Анан Темирлан мындай кылалы. Темирлан. Закондочу. Кечиресиз. Жайыт жерди айдап бузуп, законду иштебей. жайытты кыртышын бузган үчүн штраф да төлөш керек булар. Неге дегенде жайыт жер берген киши төлөйт. Бузуп туруп эгин тигип отур жайыт жерге. Ал жайыт мамлекеттики, аны бузган киши төлөйт. Без документ алып мыйзамды ишарат барам. Анан о жек. Мына Темирлан мындай айыл башы айтып койсоңуз. Аукцион кандай өтүп атыр? Биз келгенден бери кандай болуп атат? Сиз ошол жерде болушусуз да. Элге баары туурасын жеткизгиле да. Мурункусу мен айта албайм. Мен келгени бүт ачык айкын чыгарып туруп атам. Аке, менде документ алып. Энди ал каяктан алган? 20 жылкын алып атты. Менде өтүлгөн документтер бар. Анан 200 гектардын ичинен элге ачык айкын 30 эле гектар коюлду. Мына. Мөөнөтү бүткөнү коюп атам мен. Мына мөөнөтү мына полный 2022 бүткөн мына мөөнөттөр мына. Айыл өкмөткө сураңыз. Мына айыл өкмөт мырза буну башынан бери келатыр сиздерге. Ушуну чара көрүп бериңиздер. Эл наразы, 15 эле гектар, 30 эле гектар коюп койду. Ушунун баарын мыйзам түрүндө ушуну элге коюп бериңиз десек, айыл чара көрүлөт. Жооп берейин, Кубан. Сен биринчиден Алда списогунда мынакей аш мына письменно кайрылышыңар керек. Жейналио Айнаш деген бар, Бердигулова. 22-жылы бүтөт деп турат могу жердечи. Ожеки исходдор айтылды, мен редакция болот. Жок, мына булардыкында көрсөтөмөз, договорлор бар. Бунун артында окуңузчу. Мама. Жазып бер, пожалуйста. Аныкы да бар, бияка сотко кетет. Мен бекитип койсом аны айтсам. Булар күнөө болбосо жазып бер. Бизде мондай договор болот эди. Мен эл düşman эмесмин. Узартылып кеткен договор болот. Эмнеге укпай атам бе? Видеода коштуруп Биякта бөлөк маалымат, биздеги өткүзүлгөн данныйга караганда мен тууралыгымды талашам да. Жанарбек экен 39 жылга тууралыгымды талашам да мен. Жердин токтомун анан сен айтты деле мен мыйзамында узартылып кеткен мына эл. Кайсыны? Ошону алып чык десеңиз, кайсы документ менен узартылып кеткен ал жөнүн айдап сурап берет сизге. Бар. Алчы көрсөтсөз элге ачык айкын мына 50 гектар 39 жылга мына негизинде узартылган деп көрсөтсөз документин. Ким кол коюп берди узартканга, ким катышты эле? Маматов Азиз Элебесович. Тиги списокто 22-жыл деп турат мынакей. Булар 20-жылы алган список экен мынакей. 22-жылы бүтүш керек деп турат. Бул жакта биздеги договорунда бизге мурунку жер адис акт прием передача өткүзүп берген да. Акт прием передача өткүзүп берген да список менчи. Ал жакта мынакей 27-жылга чейин узартылган. Маселе ушул жакта болуп атат. Мамай кирчен.
27. Маселе ушул жакта болуп атат. Маселе кандай маселе? Маселе бул жакта мынакей колу коюлган, печати базырган айыл өкмөттүн, мурунку айыл өкмөт. Мурунку айыл өкмөт берип жүргөн. Анан азыр булардын списогуна таянып биз азыр ооз-эки алып кое албайбыз. Буну сот бузат договорду. Буларга да түшүндүрүп атабыз Кубанбектерге. Бирок ошо могу бус деп сотко жиберип атасыз. Бус кылат канчалык деңгээлде баарын төлөп биз Темирлан, да жөнөткөн. мен мисал үчүн мен азыр айта албайм. Канчалык деңгээлде мыйзам дайындап, азыр жөнөтөт. Азыр кетсиз, могу мындайда. Мыйзамды канчалык мыйзамды тактайлы. Түшүнөлү, мындайда. Анан соттун чечими менен мыйзамды болуш керек. Мыйзамды кылалы да. Могу аякта канча гектар жердин тагдыры жатат? 80 гектар. 80 гектар жер, 80 гектар. Дагы күтүлөбү болуш мүмкүн ушундай сот? Могу 280-ди баарын жөнөтүп атабыз биз. Бүт жөнөтүп атат. Кандай чечилет ошондо ошого карата иш алып барабыз. Урмат, жер бузуп салса биз кайра аукционго чыгарабыз. Жер адисин мындай да. Сиздер могу жөнөтүп атпайсыздарбы, туурабы? Эмненин негизинде жөнөтүп атасыз ошондо? Тагы биз бир нерсеге таянып атасыз да, аргумент келтирип атасыз да. Прокуратуранын сунушу бар бизге берген. Ошол сунуштун негизинде жөнөтүп атабыз. Тактагыла деген. Такталган мына списокту жана Байтиков деген прокуратурага кайрылган. Ушул жарандардын жерлерин тактап бериле, мен 105 гектар жеримди алып койду, булардыкы калып калды деген да. Булардыкы калып калды дегенде прокуратура бизге ушул списокту берген, полный маалымат берди. Ток сөздүн ток атери эми. Прокуратуранын сунушуна таянып. Түшүнүктүү. Сөздүн ток атери. Элдер кайрылып атат. Арызданып атат, айтып атат. Бизди да Бишкектен бери чакырып атат. Анан сиздердин дарекедагы сөздөр тийип атат, сөздүн ачыгы. Анан баары бир бул жакта сиздер элдин жүгүн арткандан кийин, жүгүн тарткандан кийин маселени чечишиңер керек болуп атпайбы? Анан сизде кандай жол-жоболор бар маселени чечүү үчүн жигиттерге? Темирлан, мындай эң туура биз элдин немесине келип аткандан кийин биз жана айтып өтпөдүкпү? Мен ошо 21-жылы июнда шайландым да, ошо элдин депутаттарынын колдоосу менен. Анан келгенде эле бүт ревизиядан баштадык. Анан эме болуп, ошого чейин эч унчулбаптыр да берди. Анан ошого карата иштеп чыктык, тигилерди кылдык. Анан прокуратурага неме кылып, алар менен да неме кылган жазып иш алып бардык. Мунун канчалык мыйзамдуулугу бар. Ушунун баары деп барганда неме болуп атат. Анан ошону алгандан кийин бир жолу биз сотко кайрылып көрдүм мен. Антсек муну азыр жообузу башкача болуп кетти. Мурун неме кылганда госпошина өздөрү аракет неме кылып азыр ар бирине 700 сомдон госпошина төлөп атабыз Темирлан. Биз бу жерде бир жашырып койгон эчтеке жок. Ачык айкын. Баарын өткүзөбүз. Бузуп сот мыйзамды жокко чыгарып бере турган болсо, рахмат, кайра аукцион менен бул кишилерге бар кишилер катыштырып кайра ачык айкын аукционго жеткизөм. Ошондой иш алып барабыз. Түшүнүктүү. Андан ашык сиздерде жер жок да, андан бөлөк бир мындай жок да. Кылмаган. Эч жер жок. Биякта сөз болуп атат. ППС'нин жери 400 миң сомго сатылып кеткен. ППС'нин жери 4 миң сомго кимге? 400 миң кимге? Сиздер айткансыздарчы. Кимге? Муну мындай кылсакта үкөлөр. Азыр койсоңуз сизге балким сиз кулактар эмессиз. Ооба. Балким сизге маалымат кайрылса жакшы болот эле да. Мага кайрылса письменно мен ошо ППС'нин жери сатылып кеткенди боюнча айткансыздарчы. Кимге сатылды, кандай, кимде кандай маалымат бар? 3 гектарды айтсаңыз. 2010-жылы сатылып кеткен да. Кимге? 10-жылы? Жамал. 2010-жылы. Куртка. Я. 2010-жылы. Ким дегенге? Шаро деген. Шаро деген куртка. Фамилиясын билбейсиз. Фамилиясын билбейм. Ал кайсы жерде жайгашкан ППС'нин жери? 1012 контурда. 1012 контурда. Сиздер билет экенсиздер. Мен билем. Айтыңыз. Бул жерде 1012 контур 113 гектар бар жалпысынан ППС'нин жери. Ошонун бурчунда 3 гектар жер аянты үлүш болуп эсептелинет. Мен да жумушка келгенде ошол жердин баарын тактаганда, ошол жерди тактаганда бул жашыл китеп болуп чыкты. Госрегистрга регистрация болгон жашыл китеби бар. Бирок качан кандай жол менен берилгенин мен билбейм. 2010-жылы берилген. Темирлан, Сиздин шегиңиз барбы? Мен аны айта албайм, эми аны сот чечет. Сот жеткен, сотко жөнөттүңүзбү? Жок, жөнөткөн жок. Булар кече айтып неметти да, ошо Шаронуку экен деп. Ата караганда жөнөтүп экенсиздер. Ооба, биз эми аны неметип атырык да. Мындай кылсаңар болот, сиз письменно жазып берикчи. Жазып берет. 10-жылы болгон окуя тирилген экендигин мен бердиринде баардыгын азыр карабайбыз да, өзүбүздүн жумушубузду салгандан кийин биз элге ошо алдыга шак тышташ керек, ооба болушубуз керек. Мындай да, урматтуу сиз кагаз жүзүндө тыштап коюңуз, мен айтып берип берем 14 күн ичинде. Бул жак кагаз жөнүндө айтат. 14 күн ичинде жооп берем. Ол иштеп өткөн айыл өкмөттөн жер иштесе болот, иштесе болбойбу? 10 гектар жерлер бар да. Энди ада жаран, эгер мыйзамдуу болсо, аукцион негизинде ала турган болсо, 2010-жылы мен жерин алып койгонда өзүнүн жерлерин берип, башка жерлерди башка жака кылып. Ал мында да бактар алтыным. Эгер ада эле жаран,
Адиле неме болду? Эndi 10 иштейт, айлык 10 гектар жер бар, Камырза кен. Эndi мен мына жазып 10 үй бүлө 1 гектардан жер мына тапып Жалилет 10 гектар 50 гектарга чейин болот. Эмнеде 50 үй бүлө 1 гектардан жерлери жок. Ошолорго 1 гектардан бөлүп Куан, сенде жериң бар да. Sen akыңda жериң бар, өзүңдө жериң бар, анчалык жанагы менчик жериң бар. Куан энди айтпайык дедилеген көп нерсе бар. Көп нерсе. Эми бир тууганы болсо, бул ушуга 1,5 гектар шаар. 1,5 гектар жерим бар. Ошо мен окат кылам, бир үй бүлө. Куан, А башкалар болсо 10 гектардан 50 гектардан. Эми мындай кылсаң, басып иштетип отуруп. Мыйзамсыз. Эмнеде 50 адамга 1 гектардан жерлери жок. Мына. Энди бир сотук жерлери жок. Мен сизге токотет. Бир эле суроо берейинчи. Бир эле суроо берейинчи. Жери барлар да бар берди. Эми мындай да баягы бир баарына жетпейт. Сен айтып койдуң ана мен сага айтам деген бул сиздин немеңизге жатпай калат да эми. Болуп туруңуз а. Айткан жок. Айта берсин, мен жооп берем. Мен элдин ишибиз. Мына жигиттер айтып атат. 20 сотиктен 1 гектардан гана иштеткендер бар да, ошол эле учурда 50 гектарлап, 100 гектарлап алгандар бар. Эми ошонун теңчилиги кандай болуп калат баягы? Эndi жана үрөнчүлүк чар болуп атпайбы? Ада мамлекеттин немеси бар да, үрөнчүлүк чар уюштургула деген. Мамлекетке эмне пайда? Уруктан пайда берип атпайбы? Ушу суроо келет. Уруктан пайда берип атат, алар ошо мамлекетке иштеп берип атат деп атабыз да. Аларды ким контролдоп туруп статистика? Эndi ал неме өзү айыл чарба бөлүмү бар. Ошо неме болуп туруп, алар немесин алып сиздин составы? Жок, мен айыл өкмөтү, ал администрацияда. 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 Алар айыл чарбасын отчет берип турат. Үрөнчүлүк чарбаны боюнча алар отчет берет, канча үрөн камсыз болду, каяка сатылды, бүттү бар да, бүгүнкү күндө үрөн бар дагы. Мен айтат элем, бул да өзү айыл чарба министрлигинин өзүнүн жообузунда жазылган. Үрөнчүлүктөрдү өркүндөтүш керек. Алар энди чегорот сактап, элди арпа урук, буудай урук менен камсыз кылып атпайбы? Камсыз кылыш керек. Ооба, кылыш. 30 жылдан бери. 30 жыл билбейм мен кийинки жыл. 30 жылдан бери ошондой көп гектарлар. Энд комитет энди 30 жылды айта албайм, мен келгенимди айта алам да, мен качан жыл. Ошо эми баягы сиз эми баягы мыйзамды билесиз да. Негизи туурабы дегеним го. Туура, үрөнчүлүккө бериш керек. 30 жылдан бери. Бериш керек үрөнчүлүк. Бериш керек. Колдош керек. Бу да айыл чарбанын азыр немесинде багыты ошондой болот. Кооператив түзгүлө, үрөнчүлүк чарба түзгүлө, айыл чарбаны өрүктүрөт. Азыр Темирлан мындай болуп атпайбы? Жекечелик болуп коет, 1 гектар, 2 гектар суу да жетпей калат. Себеп деген мындай бир арыктатып котто болду. Азыр кооперация деген кооперативде түзгүлө дегенде тапшырып. Элге ушул боюнча канча убакытта жооп бересиз? Кайра келип сиздин ошо жообун тартып. Темирлан мындай, бул маселени мен сотко берип атам. Сот кандай кылып чечим кабыл алат, ал мен неме болбойт, анан мен жообун берем. Кандай чечим? Убакыт бар го, мынча убакытта карап беребиз деген. Энди соттун мен немесин биле албайм да, өкөлөр. Мен муну мен тапшырам. Муну тапшырам. Мен буга чейин тапшырып, мен документтерди тапшыргам да, кайра эле келип атат да. Господчуна поштого төлөөсүң, азыр муну кудай бирөөнү тиги ошо ээзине жөнөткүлө, экземплярды кайра бияка долгерлерге жөнөтүшү кызыктап тарап бар экен. Урматтуу эл журт, мындай. Анан эч жокто камсанып агыла да. Жашырекей деген эчтеке жок. Мен келгенде бир ачык айкын чыгарып берип атам. Бир жер жок о жерде. Жок, азыр энди суранычымы? Аны деле берем. Бир жерин койгон жок о жерде. Ой ата. Бир жерин айтып отур. Карга көзүн чукпайт дегенде. Сиз өкмөттүн кишисиз. Муну угрожать этип атасыз. Айтылбай эле чыгып калчудай болуп атыр сеники. Эмне? Ия да. Сөз ташырып коюпсуз бул тарапка. Эмне дейт? Айтпайын дедим эле өзү айтылып атат, сенин жериң чыгып атып. Сизден угрожать эткендей болуп атпайбы бул? Эмне бар жерди бар да айтасыз. Сиз кайра айтып атасыз. Майлоон жерде жок го. Ал мөөнөтү бүтө элек. Ал созулган эмес, мөөнөтү бүтө элек экен. Анан мен мен билгеним 20 жыл болду го дейм, же 10 жыл болду го дейм. Мөөнөтү бүтпөй келатыр. Мындай эле койлада чоңойгон балабыз. Мындайчы Кубан үкөм, сен кош ээрчити ал сотко баралы. Мен эч жактан качпайм. Кош апарам, анан тартип менен апаралы. Анан документ менен сүйлөлү. Сиз ошодон мурун мына ожек сүйлөп атпайсыз, кагаз жүзүндө тапшырып койсоңуз, мен сизге 14 күн ичинде жооп бермек. Анан келип эле бир неме боло жол пелден кармай эле муну бүтүп атат, тигин андай болбойт үкөм. Келип кагаз жүзүндө берсем, мен кагаз жүзүндө сага эч маалымат бере албай койсом, мен күнөөлөсөм. Мындай урматтуу айыл өкмөт, мына элге азыр айттыңыз, кагаз жүзүндө кайрылган депчи, кагаз жүзүндө балдар азыр. Кагаз жүзүндө кайрылгыла. Кайрылат. Анан мыйзам эгер сиз да жооп бере албасаңыз, жакшы билесиз. Анан мындай да, мындай мен бу жака сиздин кабыл алууңуз боюнча дагы элден бир сыңдарды уктум. Сиздин кабыл алууңуз боюнчачы, сиз азыркыдай жылуу кабыл албайт экенсиз. Элди же калп айтып атам бу. Өзүңүздөр айтсаңыздар, азыр мына видео камера келгенде эле жакшы кабыл алды деген дагы сөздөр болуп атат. Ким айтты?
Мона Куан айтчы, мен кабыл албай койдум. Куан айтчы ал. кабыл алгандын мына Мен же башка атып. Сүйлөгөнүңүздү айтып атат. Не дейт? Ар бирөөнү бирден чыгарып айтып атасың. Мынун жерин алып койгон, сен жерин коюп бересиң, 1 гектар жерин. Кимге? Тарткыз берден. Мен түшүнгөн жок мүмкүн. Видеосу бар, аны коюп беребиз. Кое бербе видеого. Мен видеого тартып бер, бекинтип мен эмнеде корком? Ана бирөөнү бирден кармап атасың. Куан мен эле жылы кабыл албай койдум. Айтсың. Акимчилик тараптан да өткөндөн ондой болду. Жок, мен туура эмес кабыл алып койдум. Айтчы. Бүт эл чогулуп бардык акимчиликкечи. Мен туура түшүндүм. Акимчиликке барсак, Бирөө добуштура ишкекке кетти. Секретарша зам акимчилик каякта десек, кабинетинде экен. Кабинеттин тылында туруп атсак, култанын ичинде тамек чегип отур экен. Анан автовый залда автовый залда отуруп, ушундай элдин талабы ушундай болуп отур. Сиздер эл үчүн иштеп атсыздар деп ушинтип айтсак, ал жанакы эле мынтип отуруп алып Баймановдардын сөзүн, жанакылардын тамырлашпы билбейм, ошолордун сөзүн сүйлөп, силер 5 жыл мурун каякта жүрдүңөр эле дейт. Биз 5 жыл мурун Россиялап жердин жоктугун айынан окат кылып жүргөнбүз. Семьяларыбызды чыштап, азыр ошо келип өзүнүн Кыргызстанда окат кылайын десек, жер жок. Эми кайра Россияга кетиш керек. Урматтуу Аликман, мындай да, мендечи. Мен жерин айтып койчу. Мен жабат. Мен эмне туура эмес кабыл алдымбы? Же сага бирдеке дедимби? Айтсаң мына телевидение. Мен ой Куан кел сүйлөшөлү. Элдин ынтымагы керек бизге. Чечилбеген вопрос болсо келгиле деп атам. Мен кандай? Биринчи келгенде ушуну айтпайсыз, балдар. Мен айбердикин отуртуңда карап берем деп неге айткан жоксуз? Именно камера келгенде мына ОЗЕК 2 жолу кайрылдыңар деп атасыз да. Неге биз биринчи жолу келгенде ушуну айткан жоксуз? Болгон 10 күн болду го келгенде. 10 күн болду мага кайрылган. Неге ушуну айткан жоксуз? Ой, азыр деле кеч эмес, укам. Кечемиз мен ага чейин мына дайындап койгом. Ушундай туура түшүндүр. Эми келиңиздер, сөз көбөйүп кетти. Анан сурооңуздар жок болсо мен бир суроо же сунуш дейинби, мыйзамга дал келе турган болсо. Жанагы Биз бул үрөн чарбаны көбөйтүү үчүн 50 гектарлап, 30 гектарлап иштетип атышат деп атпайсызбы? Мисалычы. Анан эми мояктагы балдардын санын санап туруп дегеле ким канча эмне иштетет келгиле деп туруп список түзүп, такмакай тартуу менен сага мисалы барыңыздарга момча-момчадан жозу 1 гектардан болобу, же 50 сотуктан болобу, же 2 гектардан болобу, момдайдан тийиши мүмкүн деп. Анан тиги жигиттер менен деле 50 гектарлап жер айдап аткандар менен деле сүйлөшпөйм. Кел, онун Кандай кылалы? Бунуңду 30 кен, сеникин кел 25 кылалы да 5-ин бияка кылалы. Мынтан эл менен да обошолу. Кел калыстык кылалы. Антпесе бияктан наразы болгондор бар. Антпесе жаштарды колдойлу. Айылга келип иштеп атса, мындай кылып атса деп бирок суроо сунуш келтирсеңиз болобу? Мындай алар менен мындай сүйлөшсөңүз болобу? Эң жакшы. Мурун моюнча сүйлөшкөнбүз. Бир эмес 3-4 жолу сүйлөштүм. Түшүнгөндөр бере алдым, мына дөөлөт эркиндер жер берип атат. Адан кийин да 2 гектардан сүйлөшүү 25 гектар бүгүнкү күндө мына жатыр сүйлөшүү жолу менен. Сүйлөшүү кылдык. Анан 25 гектарды берет десек, биз 25 гектарды албай жалпы баарын алабыз. Молордун бардыгын жокко чыгарылат деп атат. Ана мен жокко чыгарсам, анын колдорунда договору бар. Темирлер. Мыйзам бузуп калам деп. Туура. Ошо сүйлөшүү жолу менен бардык элек. Биз 25 гектарды мен уже чечип койгонбуз. Мына Куан менен балдар билет. Антсек биз ага не болбойбуз, баарын алсак чоң алабыз. 10 гектар жарабага. Көрдүңүзбү? Жок, баягы мындай да. Андай да барып көрдүм. Анан тиги элер будандан мурун ушундай варианттар болуп, анан кийин тиги дыйкандарым айтты. Айыл өкмөт башчысы биз айдап келип моундай кыла берсек кандай болот? Ушу сот менен чечип койсок кандай болот эле? Бир чекит. Эгер сот кандай чечип берсе биз макулбуз деп атат. Анан сүйлөшүү жолго да чалдым. Куан же туура эмес алтыным. Сүйлөп, айткылачы, туура деп айткылачы алтыным. 25 күндөр сүйлөшүү жол. Мен бирок баланы айттым. Ошо энди көрдүм азыр мындай кылып койсо да мыйзам бузуучулар орун неме кетип калды. Сүйлөшүү договор ошакта турсун. Силер иштете бергиле. Деген алып келем де. Эгер договорду мен бузсам, кайра аукцион болуш керек да. Анан элин кылабы, анда дагы нараачылык болот. Ушундай да закон ушундай чыккан. Ошол баягы менче бул элдер деле ошого макул болуш керек. Сиз дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп көрөсүз го дейм. Жүргүздүм дейм. Дагы жүргүздүм. Кече да жүргүздүм Куан менен мынакей. Кечинде да жүргүздүм. Анан мына жаз келатат. Кечинде да жүргүздүм. Жаз келатат. Эми айдоо себеби башталат. Ошого чейин ушу маселелерди такташып алсак, мына жигиттер темирлер мындай да. Ошого дайындаса, элдин жакшы ошого дайындаса, окатын. Элдин жакшы сөзү булар деле эми мага таанышат. Элдин жакшы жаман болсо да мага тиет да. Мен буларды эч качан чамбайм. Бул элим бар. Жашап иштеш керек. Элдер баягы немеде жалпы жонунан элдин атынан баягы сиздердин талаптарыңыздарды бирос айтыңыздар, айыл
өтүп ягын эсине алып жазсаларын жазып аткарганга аракет кылсын. Анан биз дагы сөз түрүп бул темага кайрылып келебиз. Кайрылып 1-2 айдын аралыгында сөз түрүп бул жерге келебиз. Ошон үчүн келиңиздер, талабыңыздарды биросун айтасыздар. Айтыңыздар. Ким баштайт? Угабыз биз. Энди талап. Жана 10 гектарды жаңгазы берди деп атпайсыз? Жаңгазыныкын багара жерде. Мисалы бизге багара жер керек жок да, жерге калампир айда чек болот. Бизде суу кат каптал жерге барып болбойт ал. Калампир эгин тегин болбойт аны көк сакчы. Ама поливной жерден бер, мисалы ошо 10 гектар багараны бер, анан алган жерлерди олуштуруп берсин поливной жерден. Ким талаптар? Айтыңыздар. Мен сөйлеймби? Ошол алган 20-30 гектар жерлеринчи это бизге 15 гектардан 10 гектардан берсе жакшы болот эле. Бөлүшсөчү. Баягы келди барчы 2 гектарды 1 гектардан берип койду. Эки эле адам берди, башкасы берген жок да. Ошолорду биз талап кылып атырбыз, ошол бергенгечи. Калгандарды берсин. Колмуз. Ошо биякта акыйкат талап Жанарбек эң 50 гектары 2039 чейин бөлүнүп кеткен жерлерин ошону мыйзамдуу түрдө элге ачык айкын коюп берсе, ал ненин негизинде берилип кеткенин ага билбейт. Берди 50 адам 1 гектарлап жери жок болот, бир адам 50 гектар басып болот, мисалы үчүнчү айдап. 60 гектар, 20 гектардан бар. Эмнеде азыр карап сурап көрсөз 1 гектар жери жоктор бар. 1 гектарды арендага алсаң 30 000 сомдон аласың башка адамдарданчы. Алардын арендасы 300 сом, 370, 2000, 4000 сомго чейин. Мамлекеттин жери. Эми ушуларда мамлекеттин жеринен алып, мындай окат кылып үй бүлөсүн бакса болот да, хотя 1 гектарда отур. Башкалар болсо 20 гектардан 30-100 гектарга чейин алгандар бар. Эми Аллага шүгүр биягын деп туруп, мына ушунча карапай мейл келип атат. Теңчилик болсун. Жыргагандан келип аткан жок. Мамлекет баарыбызга бирдей, закон баарыбызга бирдей. Баарыбыз налогду бир төлөйбүз. Эми акыйкатты карап ушу жаштарга, ушуларга мындай жер берип койсо иштеп окат кылып, Кыргызстанда эле жүрсө деген ойда. Түшүнүктүү. Урматтуу айлык, эми элдин талаптарын өзүңүз уктуңуз. Эсиңизге алдыңыз, мына жазып да алып турасыз тагыраагы. Анан буюрса бул маселе жакшы жагына чечилет деген ойдобуз. Эптегенде өзүңүз айтып атасыз, мен эл менен элдин маселесин чечебиз деп неме айтып атасыз да. Анан дагы бир жагдай бар да, баягы эгер элде сиздин айлык өкмөтүңүздө мага абдан сиз жакшы билесиз, элде ызычуу боло турган болсо, эл чогула турган болсо, башка боло турган болсо, бул сизге эле баягы мыйзам чегинде минус кете берет. Сизден жогорку инстанциядагы кызматтагылар сизге сөгүшпөйт, башка кылат, эскертүүсүн бере берет. Анан эмнеге элиңде мындай тынч болуп кетет деп, бул жакта дагы тийиштүү органдардан дагы бар азыр, бул жердечи. Баары карап жүрүшөт, байкап жүрүшөт, баарыбыздын эмне сүйлөп атканыбызды фиксация кылып атат. Анын баягы баары мыйзам чегинде болгон. Анан буюрса, урматтуу көрүүчүлөр, биз бул темага буюрса 1 ай, 1,5 айдын аралыгында жастын келишинин астында айда сөйбө баштоолорунун алдында сөз түрдө кайтып келебиз. Жана дагы айыл өкмөттүн ошондогу жообун так угабыз. Бирок сөз түрдө баягы теңчилик болот, элдерде да ушул жердеги нааразы болгондор дагы ыраазы болуп кетет деген үмүттөбүз. Саламатсызбы, жакшысызбы? Мен атым Темирлан, журналист. Аким бар? Орынбасар барбы? Жер боюнча нааразы экен. Анан 100 гектарлап, 50 гектарлап азыр эле айлык бүттөн чыктык. Ал көрсөттү ким канча алгандыгынчы. Анан көп маселе бар экен. Чында эле 100 гектарлап, 50 гектарлап алгандар бар экен да, такыр биякта жерге жетпей жүргөндөр бар экен. Анан эми эл айтып атат, эми теңдик болбой эмнеси болсун. Бизде эле жер иштетели, бизде эле бала бактар бар, бизде эле үй бүлө бар. Эми бир 10-15 кишинин элдик эмес да бул жак деген сөз болот да. Анан бул боюнча сиздер деле кулактар экенсиздер. Эл бир нече жолу кайрылыптыр бул жакка, чынбы? Ал эми сиздин бул кабинетиңизге чейин да келген экен, чынбы? Келген жайлары бар экен жигиттердин. Анан сиздерде эмне иш болуп атат ошол боюнча? Кандай иштер жүрүп атат, элдер кайрылган экен? Жер менен азыр мына мунапыстар менен өтүп атабыз. Токтом постановление 2022 жыл 9 сентябрда 494 токтом Акылбек Үсөнбекович Жапаровдун буйругу чыккан. Покровканыкы 2, 5, ошондо 7, биягында 9 гектар.
Түшүнүктүү. Мына айыл өкмөт Покровканын айыл өкмөтү айтты да, азыр элечи элдерге арай көз, чарай көз камерадагы айтты да. Биз дагы эми баягы теңчилик боюнча баягы сүйлөшүү жолу менен көп жер алгандар менен сүйлөшүп, балким 30 гектар алса, анын 10 гектарын элге бер, 20-сын деле иштет, жетет биягындар, буга чейин иштетип келгенсиң деген сыяктуу баягы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп алса болобу десем, ооба 25 гектардай жерде ошондой кылып сүйлөшкөм, дагы аракет аракет кылам буюрса, мынакей элдин маселесин чечкенге аракет кылам деди да. Анан негизи ошол айыл өкмөттүн айтканын сиздер колдойсуздарбы? Ал эми сүйлөшүү жолу менен көп жерлерди алгандарды, балким сүйлөшүүнө сиздер да катышып көрөсүздөр, сиздер да жардам бересиздер, эми баары эле окат кылыш керек го. Жок, кылыш керек. Мына да жерди айыл өкмөт сессиянын чечими менен депутаттар менен не кылат? Берилет. Аукционго коюла турган. Анан бул азыр өзүнүн эмнеси менен сүйлөшүп алып аткандан кийин дыйкандар бул Покровка айыл өкмөтүнүн эле дыйкандары алып берип атса, бул эмнеге бербесин? Берсин, андан биз эч каршылык жок. Түшүнүктүү. Эми жарандарда сизге дагы суроолор бар экен, бирөөсүн жигиттер кеңештер. Азыр айыл өкмөт менен сүйлөштүк. 1 айдын ичинде сот аркылуу элге ачык айкын аукцион коюп берем деди. Ошону 1 айдын ичинде сиз көзөмөлгө алып, сотторго барып, СМБ прокурорлорго элдин талабын талашып, эл үчүн иштеп отурсуздар да. Элдин талабын талашып, ошо жакшы жыйынтык чыкканга мындай аракет кылып жүрүп бере аласыздарбы? 1 ай ичинде. Бере алабыз. Азыр баягы эле 4 дыйкандын документтерин сотко бердик деген айыл өкмөт тактап берсе, барып сот менен да сүйлөшүп, кандай, если действительно бүтүп калса бердиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей өзүңүздөр көрсөңүздөр, аким жок экен, таласта дейт. Орун базарына кирдик, орун базарына киргенде өзүңүздөр азыр уктуңуздар, баягы айыл өкмөт азыркы айткан элге болушунча жардам беребиз сөздөрү, бул маселени чечкенге аракет кылабыз, чечебиз деп айткан сөздү бул жактагы кошумчалап, керек болсо сотторго чейин тийиштүү органдар менен сүйлөшөбүз, баягы тийиштүү элге жардамдын бардыгын беребиз деп. Бул жакта элге отурасыздар. Сиз кечиресиз, азыр акимди жок экенбиз. Бизде Талас областында иш-чара өтүп атат. 23 февралга биздин райондон 2 жоокер Батырус Баткенде кайтыш болгон. Анын ата-энесин, анан дагы бир погран службада иштейт Баткенде. Ал балабыз жаракат алган. Ошолорду алып, бүгүнкү иш-чарага куттуктоого губернатордугуна алып кетти да. Иш-чара бар. Бул жакта ушундай сөз болду. Буюрса 1 айдын аралыгында кайра бүгүн канчасы келебиз. Сөз түрдөгү бул ушул маселе боюнча бул жактын акимчиликтин, айыл өкмөттүн элге болгон баягы жардамы кандай болду, сөз түрдө биздерге чагылдырып беребиз.